Адамдын шыгы бою алыптыга ар дайым көргөн уккан жанды суктандырып таң калтырып келет. Кыргызстанда дагы мындай адамдардын учу кур эмес. Аймактардан издештире келсе четтен чыгары анык. Бул сөздөрдү биз бекеринен айткан жокпуз, анткени биздин студиябызга алып батырлар келип калды. Кел Эльмира, алгач биз боюбузду салыштырыш үчүн конокторубуз менен туруп учурашпайлы, Учурашпайлы. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кандайсыздар? Кандай келип алыңыздар? Саламатсызбы? Чындап эле бул жерде мен өзүмдүн боюмду чоң деп элестетчүмүн, бирок бул байкелерден аябай эле кичке болуп калат экен да. Негизи Эльмирди биз мындай бою узун жигит дечүбүз да. Эми карасаңыздар, өзүңүздөр салыштырсаңыздар болот, Келиңиздер, эми жайгашып алсаңыздар болот. Келиңиздер, отуруп маегибиздин улантары. Биринчи эле сизден суроо болсун анда. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алыңыздарбы, ысыбай? Тарых барактарын барактасак, кыргыздарда алып адамдар дайыма бизди суктандырып келген. Алардын арасында биздин Балбан Кожомкул Каба уулу болчу. Анын бою 2 метр, интернет тармагында ушундай деп жүрөт да, 2 метр 36 сантиметр. Ал эми салмагы болсо 160 килограмм деп турат. Эми сиздерге ушул суроону бергим келип атат да. Боюңуздар канча сантиметр? Анан салмагыңыздар канча? Меники боюм 2 метр, салмагым 135 килограмм. Ушундай алат. Сиздинчи? 2,05. Салмагым 137. Мына ушундай алып батырлар кайсыл жактан чыкты болду экен деген көрүүчүлөрдөн да суроо келет да. Кайсыл жактын кулуна болосуздар? Мен өзүм Ысык көл районунун Жети-Үгүз районунан болом. Тилек Матакеники Шалбадан болом. Өзүм Тилек Матакеники урпактар болом. Сиз Нарындан, Нарын шаары, Нарын өзүнөн. Атыңыздарды сураган жокпуз го. Меники атым Тилек. Тилектеш. Тилектеш, Анда мен Тилектеш байкага суроо берейинчи азыр. Негизи эле төрөлгөндө эле канча килограмм болуп төрөлдүңүз эле, боюңуз анан ушундай чоң болгондо кандай коомчулуктун арасында жүргөндө мындай неудобство жаратпайбы? Төрөлгөндө ошо айтат, 4 килограмм, 300-600-300 деп төрөлгөнгө иштегенде болгон. Кичине кези мен толук бала болчубуз да. Толук бир өзүнүн ровесниктерден баары эле мындай сөөктөрөөк болуп. Андан кийин эле ошо 8-9 класстан кийин бойго өттү. Бой өстү, чоңойдук. Ата-энеңиздин бою да чоң беле? Жок, атам кичинекей киши болчу, 1,60. Мамаша деле ошондой эле. Сиз анда чоң аталарыңызды тарткан окшойсуз, Чоң атабыз да бар. Чоң атам мындай шадылуу киши болчу, бойлуу киши болчу. Сизчи Тилек мырза? Меники чоң атам Тилек Матаке өзү чоң киши болчу. Элчеси болуп, мондай көлдө жашап, аке болуп, анан аныкы баласы Узак, Узактын баласы Усуп аябай чоң киши болчу. 180 килограмм, 2 метрден 15 сантиметр болгон, мондай чоң киши өзү негизи болгон. Атам меники өзү где-то 1,90. Апам 1,75 болчу. Өзүм мен төрөлгөндө 4 килограмм болчумун. Анан өзүм спортко катышып, мондай волейбол ойноп, анан күрөшкө кетип, мастер спорт СССР болуп, ошондой спорт менен катышып, ошо. Азыр сиздерди карап турсам, мындай кийимдериңиздер да аябай чоң, бутуңуздардын өлчөмү да аябай чоң да. Мындай кийимдерди мындай тантаганда кыйынчылык болбойбу? Жок, кыйынчылык деле жок. Мурун баягы болчу. Эми азыр доставка көп эле болуп калды да. Азыр ээн эркин эле таба аласың, эми бирок баягы өзүң жылай эме ала албайсың да. Өзүң каалаганды ала албайсың, табылганын аласың да. Бутуңуздардын өлчөмү канча болот экен? Меники 48. Көзтүк эле меники да 48. Эми балдарыңыздардан дагы ушундай истерди тарткандар болдубу? Меники 3 балам бар, 2 уулум, 1 кыз. Эң улуусу 1,93. Кызым 16 жашта, 1 метр 80 сантиметр. Өзү эң кичүүсү 14 жашта, 1 метр 85 сантиметр. Узун бойлуу алып адамдардын үйү билесиз турбайбы? Сиздечи, Тилектеш мырза? Меники 4 балам бар. 3 эркек, 1 кыз. Эми Кудайым бөлсөм чоң үй шаар, бирок эми
ичке да. Бирок сиз деле кийинчерээк чоңойгон турбайсызбы, өскөн турбайсызбы кийинчерээк кийинчерээк? өстүм. Менде суроо болуп атат да, мисалы мен тамак жегенде бир порция, бир чоң чыны менен тамакты жегенде тоюп калам да. Сиздерге кандай болот? Сиздерге кандай ушу көлөмгө жараша тамакты көбүрөөк Эл катары. Эл катары анткени бир порция, биринчи, экинчи, үчүнчүсү компоту менен болсо болду. Биз мен момундай күрөшкө катышканда негизи өзүм арык болуп момундай вести көтөрүп көп тамак жеп атам. Казы карта момундай бүт баары биринчи, экинчи порция, үчүнчү, төртүнчү порция жей беребиз. Негизи азыр сиздердин колуңуздарды мындай карасам, бир чыным мындай эле болуп калды. Кичинекей чыныдай болуп калат, Сиздер бир 2 чыны жейтип болсоңуздар керек. Негизи ошондой да. Элмир колуңду теңештирип көрбөйсүңбү? Теңештирип байка мен. Мен колум көрчүлөргө көрүп тургандай эле аябай эле меники кички эле болуп калат экен. Байкелерден. Анан сиздерге мына ушундай кыргыздардын жоокерлеринин образын чагылдыралы деген идея каяктан пайда болду? Негизи бул көчмөндөрдүкү идеясы Асхат Акибаев биринчи момундай берип койду идеяны. Анан балдарды чогулуп, момундай жашынакай иштеп, Аравияга бизди чогултуп, момундай биз Аравияга барып келип, жакшынакай жакта көрсөтүп, момундай алыптарды, жакта 2 метрден бийик момундай кишилер барып келдик. Жакшынакай арабтар өзү негизи кичинекей бүдүүндөр. Биз аларга аябай чоң көрүнүп, мында негизи могу форма бизге атайын каждый персональныйга жасалган. Ошо бул биздики ата бабалардыкы мондай воинский дух, жоокерлердин формасы, рухту көтөрүп мондай. Негизи бул жакшы нерсе. Бул биздики этно мондай көрсөтүп атат. Кандай ата бабалар жашап, бүт баары тарбиялап, көрсөтүп, ким оседлый образ жизни мондай жүргүзүп, мондай чоң болчу, Манастай. Өзү Манас да чоң болчу да. Сиздер айтып калбадыңыздарбы, Сауд Аравиясына фестивалга барып калдык депчи, анан ал жактагы арабтар таң калыштыбы? Айтып берсеңиз. Эме экен, арабтар жана бедуиндер өздөрү мындай жаш баладай болуп экен. Келип тийишип катышат, колун кармап алышат. Көп кызыктар болду аяктан. Таң калбай аябай көп болду. Кээде чыкканда, чын айтканда, дааратканага жете албай калышат, сүрөткө чөбүп. Кыргыздар ушундай алып болушат экен деп ойлоду болуш керек, Сурадыбы сиздерден баары ушундай? Переводчик менен келип сураганда эме деп койдум. Биз эң кичинекейлери эле бизбиз. Чоңурактар сөбөлөп калбай калды деп койдум. Сиздер барган жердеги арабтар, кыргыздар ушундай болот экен деп мындай сүрдөнүп калды болуш керек, коркуп. Эме улуттайм. 2019-жылы Аравияга бардык, анан аябай сүрөткө аябай чарчап калдык кечке чейин. Анан ушу кечке маал ушул баягы кийинели деп атсам, ушул аябай чогулуп калышты, мындай үйүлүп калышты. Анан үйрүлүп калып эле анан жанагы бир ичке таяктарын көтөрүп алып эле жүрө беришет экен тигилер. Анан бирөө келип алып эле бияга чыгат, биягына чыгат, анан ошону үйрөнөт экен жибердим. Кел деп колумду берип койду. Ага кармап колумду катуу кысып кармап туруп алдым. Кысып кармап туруп алсам, секирич деп кыйкырып атат деген. Бир жакта артта тура эле кой бер дейт, кой бер дейт. Анан жолбой калды деп. Болгон ошол эле. Ну, негизи биздики жок такой вот кызыктуу нерсе. А так жүрөбүз. Мындай сыртыңыздардан көрүп корккондор көп болот экен да андай. Сүйлөшө келгенде мындай жөнөкөй, кадимкидей эле, Элмирдей, мендей эле адамдар экенсиздер. Көбүрөөк коркуп момундай образды момундай. Потому что негизи могу форма өзү сүр берет, момундай көрсөтүп, момундай өзүн кишилер көргөндө момундай аябай прям коркуп момундай. Денеси титиреп кеткен. Ошондой. А так негизи өзүбүз момундай Кыргызстан үчүн, эл үчүн, жер үчүн
даярбыз иштегенге. Негизги максатыңыздар ушул кыргыздардын алып экендигин, күчтүү экенин чагылдыруу Чоң эсептелет. да. Мен азыр ушул формалар боюнча суроо бергим келип турат. Колумда турган бул формалар атайын ошо кайычтан ушу атайын заказ кылдырып тиктирет окшосуздар. Негизи эле формаларды ким каржылап турат, кимдер тигип берет? Кийинди 2019-жылы ушу Нурислам руководитель. Ошол дайындады бүт эле. Көчмөндөрдөгү Асхат Акибаевичтер болду. Ошолор даярдаштыр бүттү Этнай менен деп. Анан ар бир чыгууда башкача формаларды кийип турасыздар да. Бизде бар да башка да Чапандар бар, э? Чапан, чепке менен, чапан менен бар. Тиги образ менен чыгабыз. Же вот биз тозгондо официальный делегацияга бизди чакырат, тозуп жака да чыгабыз. Ошо. Жаштакай биздики форма. Жогоруда сиздер айтып калбадыңыздарбы, бизден башка казактар да бар экен депчи. Анан сиздерди казак деп ойлогондор болду беле? Көп болду. Ошо 2019-жылы интернет тармагында аябай эле талаш болду. 6 айлык кыргыздар булар казактар мен көргөм дегендер болду. Сиздердин сүрөттөрүңүздү көрүп алды. Ошолор деле ошондой аябай эме болду анан. Эметип калышты деп. Кыргыздарда деле ушундай алып бар деп, Иш чараларга, фестивалдарга катышып жүрөсүздөр, кээде тойго чакырган учурлар болобу? Тойго көп чакырат, бирок биз барбайбыз. Так выборочно барабыз. Негизи көп чакырат. Бирок тойдун деңгээлине түшүрбөйлү, мисалы үчүн ушундай бир салаваттуу чоңураак болуп аткандан бери барбай койгонго аракет кылабыз да негизи көбүнчөсү. Мисалы мындай болуп калсачы, Тилек мырзанын баласы үйлөнүп, анан бир ушинтип балабызды ушундай жоокерлердей кылып чыгаралы деп сунуштайсыздар да бириңиздерге. Анда чыгарасыздар, Анда чыксак болот. Ничего такого да турда. Алып адам болуунун кандай жакшы жактары бар, кандай жаман жактары бар? Бүт баары жакшы. Да, жаман жок. Ошо. Жакшы жактарын айтып беребиз. Иә, Жакшы жактарын айтып үстүнөн карайсың деп. Баары көрүнөт деп коесуз үстүнөн. Учурда кино дүйнөсү өнүгүп жаткан убак эмеспи? Негизи эле сиздерге роль сунуштап киного тартууга чакыруу түштү беле? Жок, түшкөн жок. Көбүнчө эле өзүбүз охрана тармагында, тармагында иштеп жүрүп эле. Көп түшкөн жок мага мисалы үчүн. Бирок түшсө деле баягы өзүм эме деп ойлой берем да, мен артист эмеспиз да, ойнай албайт болушубуз керек. Балким сынап көрөсүз өзүңүздү. Балким Мүмкүн. Мүмкүн. Көбүнчө кайсы жанрда ойногуңуз келет негизи? Ойлонуп көрдүңүзбү? Мен бу 2019-тан бери ушул эме келип атабыз да. Чындап кеткенде улуттук кийим менен. Ушул жанрда эле болсо оңоюраак алып кетмек болушубуз керек да, по-моему, алсак. Эми как-никак бар эле кийип калдык, басып калдык. Мени чакырган рахматлык Болот Шамшиев, Кожомкул главный ролго чакырып, биз чогуу жүрүп, мындай ролду жакшынакай менен даярданып, байкуш өтүп кетти. Иман саламат болсун, аныкы жакшы киши болчу. А так негизи көп чакырып атат, бандит мындай терс аткарып, кармандар. мен аяка барбайм. Терс кармандарды аткарбайсыз. Аткарбайм. Мындай ой келди да, сиздердин азыр 8 бар дедиңиздерби? Алып адамдар башыңыздар биригип калды. Мындай ким телефон чалып же ким жолугуп мындай кел ушундай форма кийип биз алып кыргыздардын образын чагылдыралы деп ошентти. Ошол мындай күндө эле эстетип айтып берсеңиздер, мындай кантип сунуштады? Ким сунуштады? Мага Асхат Акибаевич өзү чалды, чакырды өзү. Бирок анан эч кандай оюңуз жок болчу, Вообще жок болчу да. Негизи келчи, жардам берчи мага керек. Мындай мен чогуу өстүк да, ал менен. Ошон үчүн мен дайым ага жардам берип атам, ал да мага жардам берип атат. Өзү негизи жакшы киши. Мындай Кыргызстан үчүн күйүп атат, аябай көтөрүп желекти, кыргызстандык желекти көтөрүп, мындай алыптарды чыгарып, мындай жакшынакай иштеп атат. Тилектеш мырза сизгечи? Мени болсо ушул Нурислам чалды. Ошону биринчи таанышым болду, ушул Нурислам менен.
Өзүбүз бүт эле ушу айтпайм машинада иштечүбүз деп анан баары эле бири бирибиз менен эмебиз бар болчу. Ошол жактан чалып чыгарып калды, мен деле болуп калар, болбой калар эмнеси бар экен, барып көрөйүнчү. Үй бүлөңүздөргө айтканда эмне дешти алар? Эмне делем эле биринчи ишенишкен жок. Ушундай Аравияга кеткен табыз. Биздики эме фонтандар эле болуп калды, эч неме ошондой эле болуп калды. А сиздики биринчи Аравияга кетип баратканда сунуш келгенби? Биринчи бүт баарыбыз ошондо болду. Ошондо башталган баары. 8 бала 2019-жылы ошо Аравияга баратканда ошондо чогулду. Мен фонтанда болуп калды, потому что баягы из последних барып калдым да, баягы акыркыларына болуп мен барып калдым. Анан барып эле баягы буйрук экен, баарыбыз эле чогулуп калдык ошо иштеп. Ушул алптыңыздардын жардамы менен кайсыл жактарга бардыңыздар? Кыргызстандын болобу, чет өлкөнүн болобу? Кайсы өлкөлөрдө? Мен Аравияга бардым. Андан кийин Дубайга барып келдик. Айдын башында эле ошо бизден Мен культурадан ошо фонд развития туризмадан ошондон эле түшүп туристтерди тартууга деп выставкалар болуп, мен ошол жака бардык. 2 группа болуп бөлүнүп кеткенбиз. Бирибиз Россияга кетишти. Россияга кетти, а биз бул труппа экөөбүз кайрат жүз Дубайга бардык. Жакта аябай сонун болду. Кишилер аябай көп биздики павильонго келип, мондай көрүп, биз менен фотографироваться этип, мондай бүт баары интернет жакта жардык. Инстаграм өзүнчө башка эмеси бар экен. Катуу болду аябай. Жакшы болчу. Анан биз Германияга барып келдик, ошондой да чакырып кишилерди бияка келгиле туризм боюнча. Ошо алар аябай кызыгып мондай. Сиздердин да салымыңыздар болуп аткан турбайбы? Аябай жакшы. Аябай көп. Негизи өзү мондай Министерство культуры азыр вот аябай бизге жардам берип атат. Министр культура өзү негизи жакшы мондай этно-культурный центрге мондай көрсөтүп, биздики бозийлерди, биздики алптарды, мондай сал бурундарды көрсөтүп, мондай Кыргызстанды мондай жашнакай реклама кылып жасап атат. Өзү негизи Максутов жакшы иштеп атат. Алтынбек. Сүрөткө чөтүп калбадыңыздарбы? Ошол сезим сиздерге кандай экен? Жагып атабы? Жылдыз болдуңуздар да эмнеси болсо дагы. Жылдыз болгондо просто мен өзүм ойлонуп атам, что могу образда Джокер болуп, мондай көрсөтүп, анан башкаларга мондай сүрөткө түшүп, көрсөтүп, эстелик болот. Могу кимдер? Кыргыздар бул. Кыргызстанга барыш керек. Жакта ошондой кишилер бар. Мондай рекламаны кылып, Кыргызстанды бүт дүйнөгө көрсөтүп, мондай аракет кылабыз. Эң сонун бул бир да болсо бир сиздердин салымыңыздар Кыргызстанга болгон. Себеп дегенде бул Кыргызстандан илгерки ата бабаларыбыз чындап эле чоң болушкан, алып мындай күчтүү балбандар болушкан да. Азыркы суроо берейин. Азыркы учурда эмне менен алектенесиздер? Кандай жумуш кыласыздар? Мындан тышкары. Особо деле жумуш жок азыр. Пандемияга чейин иностранецтер менен иштечүбүз. Пандемия болуп калды. Иностранецтер эми келип калса кудай ырайымдаса ошо жумушка киребиз да. Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Физкультурадан сабак берип, ошо. Анан өзүңүздөр тууралуу эми сүйлөшөлү. Канча уулуңуздар бар, канча кызыңыздар бар? Анан учурда Бишкек шаарында турасыздарбы? Меники 2 уулум бар, 1 кызым бар. Өзүм Бишкекте турам. Ошо. Бишкекте турабыз, Акбасоо жаңы ошондо. 3 эркек, 1 кызыбыз бар. Алдыга койгондагы максаттарыңыздар кандай дагы? Деги эле элге дагы өзүңүздөрдүн кайрылууңуздарды айтып койсоңуздар. Эми элге имандуу, бактылуу, талайлуу болгула. Эми могу жашоо бат эле өтүп кетет. Кыргызстандык желекти жашнакай көтөрүп, мондай өзү адеп ахлакты көрсөтүп жүрүп, Аллах бизге насиптүү кылып койсун. Силерге мондай жашнакай информацияны түз берип, мондай жашнакай Кыргызстан үчүн, эл үчүн патриот болуп
иштеп Аллах насип кылсын. Чоң рахмат. Кичине ушул мамлекетибиз менен жетишип алдыңкы мамлекеттерден болсо ошол. Элмир кел мындай туруп жанында туруп анан менен көрүүчүлөр менен коштошпойлу, Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биздин телеканалга, Борбордук телеканалга атайын Алп мырзалар келди. Балбандар десек да болот. Келип бергенсиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми көрүүчүлөр, сиздерде өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздер болсо, алда комментарийге жазып койсоңуздар болот. Биздин каармандарыбызга каалоо тилектериңиздерди аябай жазсаңыздар болот. Сиздерге чоң рахмат. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Рахмат.